Ассаламу алейкум, амансыздарбы урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Биздин спорттук каналда кайрадан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге Кыргызстандагы эң таанымал мушкерлердин бири Марсель Нурланбек уулунун алдыда күтүп жаткан кезектеги беттеши тууралуу айтып өтөбүз. Биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Обан жана Каспий KZ жаңы уникалдуу сервис. Эми Мой.О аркылуу Каспий KZ'ге телефон номер боюнча акча которсо болот. Көз ачып жумгуча комиссиясыз пайдалуу курс менен. Ошондой эле Мой.О аркылуу Каспий QR менен төлө. Оңой жана тез. Ал эми казакстандыктар Каспий KZ аркылуу эл QR менен Кыргызстандан төлөй алышат. Болгону Мой.О же Каспий KZ гана керек. Баарына ыңгайлуу, үйдөгүдөй. Мой.О Кыргызстандын бардык операторлорунун абоненттери үчүн. Кыргыз ММА'нын өзгөчө өкүлү Марсель Нурланбек уулу октагонго кайтат. Ал 19 октябрь күнү Казакстандын Түркестан шаарында өтө турган Алаш Pride FC 113 турниринде кезектеги беттешин өткөрөт. Бул жолу ага каршы Адам Кипиш кайманасы менен таанылган тажикстандык Мухаммед Ризвон Кахоров чыгат. Мухаммед Ризвон Кахоров буга чейин бир нече убакыттан бери Марсель Нурланбек уулу менен беттеш өткөрүү ниети бар экендигин билдирип келген. Демек, алдыда көрөрмандарды кызыктуу беттеш күтүп жатат деп айтсак чаңылган болбойбуз. Бирок эки мушкердин деңгээлине кайрыла турган болсок, Мухаммед Ризвон Кахоров Алаш Pride командасынын өкүлү. Ал буга чейин аталган лигада жалпы 8 беттеш өткөрүп, анда 4 жолу жеңишке жетсе, 4 жолу жеңилген. Өзүнүн биринчи беттештеринде катарынан 3 ирет жеңилип калса, акыркы 2 беттешинде катарынан жеңишке жеткен жайы бар. Адам Кипиш кайманасы менен таанылган бул мушкер өзүнүн октагондон сырткаркы сөздөрү менен жана өзгөчө бир аракеттери менен көбүрөөк таанымал. Ал эми Марсель Нурланбек уулуна келе турган болсок, 28 жаштагы кыргызстандык мушкер буга чейин жалпы өткөргөн 14 беттешинде баарында тең жеңүүчү аталган. Алаш Pride уюмунда буга чейин Марсель бир дагы беттеш өткөргөн эмес. Демек, аталган лигадагы өзүнүн биринчи беттешине чыгат деп айтсак жаңылган болбойбуз. ММА'да акыркы жылдары Hardcore FC'де жана Казакстандын Octagon промотордук компаниясында беттештерге чыгып келген. Чындыгын айтыш керек, эки мушкердин статистикасын карап олтуруп, Марсель Нурланбек уулуна казакстандык мушкер жеңил желпи атаандаш болот деген ой бар. Бирок Кипиштин дагы акыркы мезгилдердеги жакшы жыйынтыктарын карай турган болсок, Марсельге кандайдыр бир кыйынчылыкты жаратууга анын дагы мүмкүнчүлүгү такыр жок деп айтууга болбойт. Достор, бул беттешти биз чыдамсыздык менен күтүп калабыз жана Марсель Нурланбек уулу өзүнүн кезектеги жеңишине жетет деген ишеним чоң. Каналга катталыңыздар, видео жакса лайк баса кетиңиздер.